Айганыш Жасиеванын үй бүлөсү 10 жылдан бери мал чарбачылык менен алектенип келет. Алар Баткен районунун жаратылышы Кооз, Тоолу, Кара Булак айылында жашашат. Айганыш апа 45 жылын мектепте балдарга билим берүүгө арнап, эс алууга чыккан соң үй бүлөсү менен бээ саап, чакан бизнесин баштаган. Ишкердик баштоого самалга болгон суроо талап себеп болду дейт. Жылкыларыбыз мурун бар эле. Бирок жөн эле саалбай эле жайлоодо ошо жапай болуп жүрдү. Анан көпчүлүк адамдар айтып калышты, ушуну сааса элге жакшы болот, кымыз кылсаңыз, сүтүн саап берсеңиз жакшы болот деген ушундай көп суроолор болуп атты. Анан макул деп баштадык. Биринчи 1-2 жыл кичине мындай өзүбүз дагы мурун баштабаган үчүн кыйынчылыктар болду. Анда мындай үйгө, комнатага жатакана курбай, чатырларды куруп, тышка мынакка чатырда жашап атышты адамдар. Ишкер айым бул жылдар аралыгында кардарларга шарты жакшыртуу үстүндө көп аракет жасаганын айтат. Тоого жакын үчүн шамал көп болот, жамгыр жаап турат. Мындай үйдүн ичинде жакшы жатат экен, жайлуу үй, жакшы барында ушундай дивандарды коюп койдук, жакшы. Анан 3 мал тамак жасап беребиз өзүбүз. Көбүнчө жарандар өпкө, алсыздык, аскандуулук, ашказан, бөйрөк, аллергия ооруларына пайдалуу деп келишет. Аларга күнүнө 5 жолу саамал берилет. Мына тамактары кыйылдап аткандар, деми кыстыгып аткандар келип жакшы болдук дешип сүйүнүп кетишет. Анан Россияга келип, Россиядан келген балдар, кыздар ичишет көбүнчө. Анан Россиядан алып келген жаш балдарына ичиришет. Жаш кыздарга ичиришет, иммунитети көтөрүлсүн деп, айрыкча каны аз болуп калгандар, слабый төрөлүп калгандар ичишет. Эми мына жаш бөбөктөр ичелек, 2 жаштан жогорку балдарга толук берсе боло берет. Бээ сүтүн ичүү үчүн келген Камбарали Кочкоров анын пайдалуулугу жөнүндө көп уккан. Ооруну дарылоо үчүн эмес, ден соолукту чыңдоо үчүн апасы менен чогуу келгенин айтат. Ден соолукка самалдын ден соолукту чыңдайт дегенин уктук. Мен өзүм оорубайм, жок. Дем алыш үчүн, ден соолукту чыңдаш үчүн ичип атам. Булар сүт жакшы да организмге. Ал эми Масла Жумаева самал ичүүнү адатка айлантырган. Ал кошуна жашагандыктан күнүнө 5 мал келип, кезек күтүп самал ичет. Көп жылкылары көп. Анан жылда шунчалык очередь менен ичет адамдарчы. Каарманыбыздын айтымында жыл сайын самал ичүү менен ден соолугун чыңдоону каалаган жарандардын саны өсүүдө. Ошондуктан алдыда ишкердигин дагы да өнүктүрүүнү максат кылат. Максат эми муну көбөйтүш керек эми. Бир 5-6 бээ, канайым 10 бээни кылып саасак, анан бир жайлоого көчсөк, ана май, июнь ичи бир жерде болуп, июлдан баштап жайлоого барсак, мүмкүнчүлүк болуп калса, 1-2 чоңураак кыргыз үйдү алып барып койсок, адамдар ошол жерде жатып эс алышса дагы жакшы болот эле. Андай мүмкүнчүлүктөр болбой атат. Ошон үчүн эле биз 2 ай эле сайбыз дагы, ошон үчүн айдап жиберебиз. Айганыш Жасиева сыяктуу ишкердигин өнүктүрүүнү каалагандарды колдоо максатында мамлекет тарабынан пайызсыз насыялар берилип жатат деп президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү маалымат берди. Бул колдоону расмий түрдө каттоодо турган. Акыркы 8 айда үзгүлтүксүз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан ишкерлер алса болот. Ал эми мал чарбачылыгына, кайра иштетүү тармагына, ошондой эле талаачылык жумуштары үчүн 6%дан жеңилдетилген насыя берилип келет деп кошумчалады аталган мекемеден. Сабира Бакирбек кызы, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.